Кыргызстандын түштүгүндө жазга айдап себүү иштери кызуу жүрүп жатат. Ошол эле кезде жер айдоо иштеринин башталышы менен дизелдик отундун баасы кымбаттай баштады. Кеч күзгө чейин баа кандай болот деп дыйкан фермер кыжаалат. Ага кошумча болуп, Жогорку Кеңештин депутаттары үрөөн жер семирткич техника маселеси толук чечилбей жатат деген маселени көтөрүп жатышат. Май айында бажы уюмуна мүчө болсок, айыл чарба продукцияларыбыз Орусияга, Казакстанга, Арменияга, Белоруссияга тоскоолдуксуз экспорттолобу деген дагы бир көйгөй бар. Ушул суроолорго бүгүн Күн маектин түз эфирдеги чыгарылышында айыл чарба жана мелиорация министри Таалайбек Айдыралиев жооп берет. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып барам. Эгерде министрге сурооңуздар болсо 67 11 41 телефонуна чалып, же 80 60 кыска номерине СМС жөнөтүп сурооңуздарды берсеңиздер болот. Таалайбек мырза, мындан 4 күн мурда эле парламентте жазга айдап себүү иши каралып, ошондо Жогорку Кеңештин депутаттары өкмөттү сынга алды да. Анда жеңилдетилген насыялар элге, насыяга муктаж адамдарга жетпей жатат, үрөөн жер семирткич жетишсиз, техникалар даяр эмес деген ушул өкмөттүн дарегине дооматтар айтылды. Анын канчасы жөндүү? Туура айтасың, андай сын пикир айтылып кетти Жогорку Кеңештин трибунасынан. Аны ушу биздин агрардык комитеттин мүчөлөрү негизинен айтты. Мен мындай бул маселеге бир аз башкача көз караш менен карайт элем. Эми сын пикирлердин бир тобу туура айтылды. Мисалы үчүн бул жана жеңилдетилген кредиттерди берүү системасы боюнча бүгүнкү күндө бул маселе чечилген, бир аз кеч чечилди, бирок чечилгенде ушу кеч чечилген бир себептер бар да. Мындай себептердин бири өзүңүз айтып кеткендей, былтыркы берилген, мисалы үчүн 5 миллиард 300 миллион акча каражаты берилсе биздин дыйкандарга, ушулардын ичинен дыйкандардын баарына жетпей калды. Алыс каймак жашаган дыйкандар албай калды. Анан баягы таанышы бар, бир иши барлар алды. Анан баягы дагы бир маселе, аны премьер-министр да айтып кетти. Ошо алган кредиттер өзүнүн багыты боюнча жумшалган жок. Кээ бирлер үй салып алды, бирөө өзү машина алып алды деп ушундай бир суроо тараптар көтөрүлгөндө былтыр күзүндө. Аны ушул маселени кайра карап чыгуу боюнча ушундай бир оптималдык бир вариантын иштеп чыгуу боюнча тапшырма алынган. Анан баягы биздин Минсельхоз менен өкмөттүн аппараты, жанагы экономик министрлигинин кызматкерлери, Айыл банктын кызматкерлери отуруп бирдиктүү бир вариант алып чыкты. Ал варианттын негизги максаттарынын бири жанагы коюлган көйгөйлөрдү чечүү. Биринчи маселе мен айтат элем, ушул көйгөйлөрдүн көпчүлүгүн чечүүгө чечилди да. Мисалы, ошо кредиттин баягы максаты пайдаланыш тууралуу. Мисалы, өткөн жылдары жанагы бизнес проектин алып келген кишилерге бере берчи да, ошол 400 миңге чейин берип, андан кийинкилерине сурагандарга берип атчы. Анын ошолордун ичинен жанагыдай туура максатсыз пайдаланган деген фактылар аныкталгандан кийин азыр ошого критерийге бөлүштү, бир 2 категорияга бөлүндү. Мисалы, ошол токтомго карасак, токтомдун эң негизги параметри болуп ушул биринчи категорияга эсептелет. Биринчи категорияга мисалы үчүн ошо биздин дыйкандардын 10 саан ую, 20 бодомалы, анан 100 койбарларга 3 миллион сомго чейин акча каражаты финанс берилет деп чыкты. Ошондой баягы мындай аныкталган справкасы менен алып келип бизнес проектин өткөрсө. Ошол убакта экинчи категориядагы дыйкандарыбызга эч кандай жанагыдай малдын санына карабай эле, былтыркыдай эле 400 миң сомго чейин кредит бериле турган болду. Анан ушул мына бүгүндө бир аз материалдар чыгып кетти биз депутаттардын тарабынан. Ушунда элдерге каршы токтом болду, анан андай мындай деген түшүнбөчүлүктөр жаралып атат да. Мен ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коет элем, ушундай ким күмөн санап же бир түшүнбөчүлүк болсо атайын токтом чыккан биздин айыл чарба министрлигинде да бар, Айыл банкта да бар. Ошо Айыл банктын регионалдык офистеринин баарында бар да, ошол жерден карап алса болот. Жеңилдетилген кредитке канча сумма каралды? Эми каралган бизде былтыр мисалы 5 миллиард 300 миллион болсо, быйыл 6 миллиардка жеткиребиз деген план коюлган. Пайыз өзгөргөн жокпу? Пайыз ошондой эле 9% тиги кооперативдерге, үрөөн чарбаларга, анан плем чарбаларга, анан кайрылыш иштетүү тармагына. Дыйкан фермерлер ушул кредитти кайсыл банктардан алса болот? Азырынча Айыл банк менен иштеп атабыз. Жанагы былтыркыдай болуп, жана 5 банкка да мындан кийин ушулар менен иш алып барабыз да. Негизинен азыр Айыл банк даяр экен. Ошо Айыл банк менен жанагы контрактчыл ошол иштеп чыгып, азыр мына бүгүнкү күндө почти бир 50 миллион сом 4 күн ичинде берилип калды.
Кыргызстан боюнча. Бул бүгүнкү саат 5-де маалымат 50 миллиондон тегерегенде болуп калды. Үрөө маселеси чечилгенби? Эми үрөө маселеси боюнча айтсак, ошо биз мына 20 мартта премьер-министр Жомарткаев Соторбаев баш болгон мына делегация деп койсоң болот. Иш сапары менен Панфиловдон баштап Бишкекке чейин кыдырып чыктык да, 4 райондо болуп, 4 районда бир 6-7 чарбага кирип, ошол жерден өзүбүз көрдүк ушу үрөө маселесинин чечилгенин. Анткени ошол үрөө маселеси жыйылып турат. Азыркы күндө Кыргызстанда алынбай турган 2300 тонна үрөө бар да. Ошол биздин үрөө чарбанын жетекчилери ушу премьер-министрге да кайрылып, мына үрөндөр турат. Алганга дыйкандардын кудурети жетпей, жана финансы жеңилдетилген кредит кечирээк болуп атат деген ошо доомат алар да коюшту. Ошол себептен үрөндөр алынбай тур деп. Биздин маалыматтарга, оперативдик маалыматтарга карасак, азыркы күндө үрөө менен камсыз болуш Кыргызстанда 90% түзөт да. Эми анын баары эле баягы жетишилген кондициялык үрөн деп айтуудан алысмын. Ошо үрөнгө деп калтырылган баягы дан, анын ичинен үрөндүк сапаты баарында эле ошо жетиши бербейт. Ошон үчүн жана 90% менен камсыз болду деген себебибиз ошон үчүн. Анан калган үрөндөрдү 10% бизде баягы общественный үрөн фонду деген бар. Ошолор камсыз кылып, анан биздин мына кант кызылчасы боюнча Кайыңды кант заводу өзү 100% жана кызылчаны айдоочуларга камсыз болуп атат да. Бул жагынан маселе жок. Мен бир да жерде үрөн жетпей атат дегенди уккан жокмун. Себеп дегенде 20 март күнү премьер-министр баш болуп селектордук совещание өткөрдүк. Ошол убакта региондорго чыгып кеткен бизден 4 вице-премьер-министрлер ар бир өз региондо барып, ошол жазгы талаа жумуштарын жеринен барып таанышып чыкты да. Анан ошол жерде мына отчет менен селектордун убагында бардык жерде ушул маселе кайталанды. Кыргызстанда дыйкан чарбалар, фермер чарбалар жазгы талаа жумушуна башталмактуусун мына азыр былтыркы ушул убакка караганда абдан оперативный менен өтүп атат. Анткени биз баягы күткөндөй жаз бир 10-15 күн эрте келген. Мына биз оператив маалымат менен алганда эле мына жазгы айдоо себеби былтыркыга караганда 64 000 гектарга көп айдалды. Телегөрчүбүздүн суроосун угуп алсак, анан майыбызды улантабыз. Менин атым Султан, мен Түптөн чалып атам. Угуп атабыз. Айыл банк менен РСК банкка барып кредит боюнча сурасак, жанагы азыр министр мырза айтпады, категорияга бөлүндү эле. Ошону айтпай эле 10 үй же 10 кой же 100 кой, 10 үй же 10 жылкы же 100 кой болуш керек экен деп коюшту. Сизге окшоп ушу биздин мүмкүн айыл банктын кызматкерлери бир туура эмес информация, мүмкүн алар өздөрү деле ушу токтомду окуп алган чыгар да. Ошол үчүн эми ал айыл банктын кызматкерлери биздин депутаттардын баары деле ошо токтом менен тааныш эмес сыяктанат. Ошон үчүн жанагындай суроолор туулуп атат. Мына дагы бир жолу кайталап кетейин. Жаңы токтомдун негизинде мына өткөн жумада кабыл алынган айылдагы кредит алуучулар 2 категория бөлүнгөн. Биринчи категориясы жанагы сиз айткандай 10 бодомалы же болбосо тиги саан уyu, болбосо 20 башка бодомалы, анан 100 кою барларга бул 3 миллионго чейин каражат берилет. 3 миллионго чейин. Ал эми мындай 10 бодомалы же башкасын эсептөй тургандар бар. Ал экинчи категориядагы биздин товар өндүрүүчүлөр. Аларга эч кандай бодомал же анын саны жок эле 400 000 сомго чейин берилет да. Ошол сома ограничителен. Мына ушул жерде эле башка. Мына эгер сиз жанагыдай мисал болсо, сиз ошол айыл банктын өкүлүнө барып айтыңыз, барып чоңдор менен сүйлөшүп, мага эгер мүмкүнчүлүк болсо бизге кабарлап берип койсун, биз баягы информация жок болсо айтып коебуз. Мына айыл банк кайсы телефон аркылуу чыкса болот? Эми бизге 62 36-33 айыл чара министринин кабылдамасы ушул жакка чыгып информацияны алса болот, биз айтып беребиз. Анан жанагыдай дагы ушуга айтып кете турганчы, жана кайры иштетүү тармагына. Кайры иштетүү тармагы да ушундай 2 категорияга бөлүнгөн. Биринчи категориясында мисалы 10 миллион сомго чейин берилет, 10 миллион сомго чейин. Бирок ошол жерде кеминде бир 10 киши иштеш керек да. 10 киши ошо кайры иштетүү тармагын иштеш керек. Ал эми 20 киши экен. 20 кишиден көп баягы кооперативде болобу, жанагы кайры иштетүү мекемесинде иштегендерге 20 кило. Анда 50 миллион сомго чейин берилет буларга. Мына ушундай болуп 2 категорияга бөлүнгөн. Канча жылга берилип атат? Бул 2 жылга. Талайбек мырза, эми жазгы айдап себүү иштери башталды. Жер семирткич маселеси кандай болуп атат? Анткени ушул багытта сын пикирлер көп айтылып атат да, былтыркыдай эмес деп. Туура, ал деле туура. Былтыркыдай эмес. Былтыр ушул убакта
Биз Кыргыз өкмөтү Өзбекстан менен сүйлөшүүлөргө барып, где-то бир 56-100 миң тоннага сүйлөшүп, арзандатылган жеткизип алып келгенбиз да 15 сом 70 тыйындан болчу. Бирок кийин Быйыл кандай болуп атат? быйыл мисалы үчүн Өзбекстанга ошол эле маселе, быйыл алабыз деген акча бар. Жана өкмөттүн материалдык резервдин фондусунда акчаны кармап ушундай алабыз деген пикир менен биз Өзбекстанга кайрылганбыз. Бирок мындай баягы белгилүү себептер менен Өзбек мамлекети азыркы күнгө чейин жооп бербей атат. Талайбек мырза, кечиресиз, түз байланыштуу теле-көрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы, өзүңүз тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен Көлдөн чалып аттым эле. Атыңыз ким болот? Менин атым Айбек болот. Азыркы үйрөндөрдү сепсең 2 жылдан кийин эле жоголуп кетип атат да негизи. Анан Илим изилдөө институтунда жаңы үйрөндөр чыгып берилип атат дедиле. Ошонун адрестерин алып, же телефон аркылуу кайрылып жаңы үйрөн алсак болот эле ушул. Ошону тактап бир жооп берип кое аласызбы? Барып өзүбүз барып алып берет элек. Рахмат сурооңузга. Бул жигит мына Көлдөн жана эспарчетин үрөнү айтып атса керек. Чын айтып атканда азыркы күндө мындай көп сатууга, илим изилдөө институттарында сатууга чоң объем жок. Биздеги үрөн чарбалар деле бар да. Анан бул жигит айтып өткөн үйрөндөр 1-2 жылда эле баягы жок болуп кетет деген сөзү бул ушу Карабедеги тууралуу айтса керек. Бизде азыркы күндө бар ушундай мисалдар жолугуп атат. Неге? Карабедени баягы биздин эмне ишкерлер абдан кыйында. Биздин ишкерлер, агрардык тармактагы ишкерлер Кытайдан алып келип, Кытайдын Карабеденин үрөнүн сатып атат да. Бизде өспөйбү Кытайдан? Бизде өсөт, бирок биздики жакшы үрөн, аныбыз кичине кымбатыраак да. Азыркы күндө мына бизде чүйдө үрөн чарбаларда 550 сомго чейин килограмм сатылып атат. Ал эми мына Кытайдан Карабеден үрөнүн, ошо люцерна деп коет, орусча айтканда, алып келип 200-250 сомго сатып атат да. Анан элдин баары аны деле билип калды, ошо Кытайдык экен депчи. Эми ошону жана Кытайдын үрөнүн, ошо Кыргыздын үрөнүн аралаштырып анан 300-350 сом сатып атат. Мен бул жигитке айтат элем, ошо үрөн алганда мына ошол Ысык көлдө бар, үрөн чарбалар бар, Түптө бар, Ак сууда бар, Жетөгүчтө да бар, Тоң районунда да бар. Ошол жактан үрөн чарбаны алыш керек да, үрөндү. Базардан алганда да мындай документи бар, удостоверениеси бар үрөндөн алыш керек. Ошол үрөн саткан жеке ишкер болобу же фирма болобу, ошол саткан товарына урукка лицензия же кандайдыр бир кепилдик береби? Берет. Мына мен ошон үчүн айтып атам да, ар бир үрөн чарбада өзүнүн сертификаты болот. Сертификат шайкештик сертификат деп коет. Ошо шайкештик сертификатын сурап туруп алса, анан билет эми кимден алганын билип, анан чыкпагазы келип айтат да, анан сеники чыкпай калды. Сен менен алдады. Кечиресиз, түз байланышта дагы бир теле-көрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы, өзүңүз тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Токмокмон саламатсызбы элем. Сиз министрге мындай суроом бар эле. Могу тамчылатуу боюнча эмне импортто качан алынат? Анан ошо тамчылатып иштеткен ишкерлерге, фермерлерге кандай жардам болобу, ошо неме каражат жагынан, кредит жагынан жеңилдиктер болобу, ошондой суроо бар эле. Рахмат. 66-14-22 по-моему. Ошол жерде директорлор ошол 3-4 киши отуруп, ошо тамчылатып суганы киргизебиз деген кишилерге, кардарларга мындай консультация берет да, кайдан эмнени алса, кандай алса болот. Мына бул биздин суроо берүүчү дыйканыбыз сурагандай, азыркы күндө өкмөттөн атайын суда бөлүнөйүн деп атат. Энергобанк аркылуу 15 миллион долларды бөлүнүп мындай сүйлөшүүлөр болгон. Ошону азыр тамчылатып суганы киргизебиз дегендерге ошону саймандарды сатып алууга кредитовать этели, ошону лизингге берели деген маселе көтөрүлүп, азыр биз иштеп чыгып атабыз тиги мындай шарттарын. Бул боюнча атайын ошол маселелерди чечиш үчүн атайын борбор түзүлгөн да, ошол борборго кайрылса толук айтып берет. Жанагы проекттерин да жардам берет. Бизде жанагы проект институттар менен катташы бар, байланыштары бар, көрсөтүп да берет. Анан башка инвесторлор да, мисалы үчүн завод курулайын деп буйруса, ошол завод куруп калса, шаймандар ошол жактан алганга бир жардам берет. А болбосо чет жактан сатып аламыз, ага жардам берет. Адрестерин кантип айтып берет, кантип курса болот. Эми ал жерде бизде быйыл көп эле болуп атат мындай мисалдар. Былтырда ушу 5-6 жерде семинар өткөргөнбүз, быйыл да семинар өткөрөбүз. Ошо баягы практикалык иштинде барып ошо тамчылап суугардын кандай кылып атып, мына азыркы биздин былтыр 3-4 жылдан бери иштеп аткандарды мисал кылып көрсөтөбүз. Жыйынтыгы кандай болуп атат? Жыйынтыгында. Талайбек мырза, ошол көрсөтүү башталганга чейин интернет аркылуу анонс берди эле, бир катар теле-көрүүчүлөр телефон чалып, ушул суроого жооп алып бергиле деп өтүнүштү. Кантип дыйкан фермерлер лизингке техника
техника, тракторларды алса болот. Кимге кайрылыш керек? Анын жол жобосу боюнча маалымат берип кетсеңиз. Мына лизинг боюнча бизде 4-чү трансфер бериле баштады. Мына Евразийский антикризис фонддон бөлүнгөн 20 миллион евро. Былтыр декабрдан баштап бериле баштады. Айыл банк аркылуу алса болот. Айыл банктын жергиликтүү өкүлчүлүктөн катышса, жана тракторлорду, трактордун саймандарын ошол жерден оформить алса болот. 30% бош трактордун стоимостун төлөп берсе, залог башка коюлбайт да, ошо трактордун өзү эле залог болуп кала берет. 30%-ын койгондон кийин. Анан 7% гадабы 7 жылга берип атат. Бул маселе Кыргызстан чечилген, азыркы күндө заявкалар күндөн көбөйүп атат. Мына ошол жылдын башында 250 тракторго заявка бар болсо, азыркы күндө 400-ге жетип калды ойлойм. Анткени кече эле сүйлөшкөндө заявка берүүчүлөр көбөйүп атат деди. Бирок эч кандай коркпой эле биздин дыйкандар, алуучулар арыз менен кайрылса болот. Бул 20 миллион долларга биз примерно 800-900га жакын трактор алганга мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн азыр ар бир айыл өкмөт болобу, айылдын тургундары болобу, ошол айыл банктын ошол райондогу офисине кайрылса бул маселе чечилип атат. Бир гана нерсе, баягы баарын сразу алганга болбой атат да, себептен анын бир определенный мындай шарты болуп атат. Айына 25-26 трактор оформить этип атат. Анткени бул ар бир ай сайын жана Евразийский антикризис фонддон оформить эткенден кийин келерки трансты берип, ушундай бир процедура. Ошондо ушундай техника алууда ким биринчи арыз берген биринчи алабы же дагы башка жолдор менен тандалып алынабы? Жок. Ким биринчи арыз берген очередь аларды азыр эл мындай болуп калды. Без очередь киргизбейт азыр айылда деле. Мына азыр барып жанагы жеңилдетилген кредит алабыз деген эле очередь коюп коет. Сен баланчанчысың деп коет. Андай эми закон боюнча ошондой болушу мүмкүн эмес да. Анан мына жаңы токтом боюнча ошол берилген кредиттер ачык болсун деп биз дагы бир изменение киргиздик ошол жерге. Жанагы кредит алган дыйкандардын андан кийинки ишин мониторинг жүргүзүү боюнча ошол жерде мурда ошо кредитти банктын кызматкерлери мониторинг этчү, азыр биз айыл чарба башкармаларынын кызматкерлерин райондук администрацияны коштук. Алар да барып мониторинг этип, ошо алгандар чын эле максат пайдаланып ошондо көзөмөл жүргүзүшөт. Дагы бир түз байланышта теле көрүшүбүз бар экен. Суроосуну кылсак, саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып, аты-жөнүңүздү берсеңиз болот. Саламатсызбы? Угут абыз, айта бериңиз. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Мен аркадан чыгып аттым эле. Министрге мындай суроом бар эле да. Саламаттылык. Айта бериңиз. Акылдан чыгып атам. Министрге мындай суроом бар эле. Былтыр кредит боюнча Жалал Абад облусунда келген алиги жеңилдетилген кредитлерди жалаң эле кенесине таралды да. Шуну Ташкөмүргө курулат деп 2 жыл мурда айттыңар эле. Ошо кредитти өзү Кыргызстанга куруп койсо болбойбу? Илажы жокпу? Завод рахмат. Бул да жакшы суроо болду. Негизинен дыйкандардын көйгөйүн чече турган маселе болчу. Бул дыйканыбыз өзү туура айтып атат. Пока биздин өзүбүздөн Кыргызстанда ошо жер семчик чыгаруучу завод курмайынча биздин дыйкандардын проблемасы чечилбейт. Түшүмдүктү анчалык деңгээлде көтөрө албайбыз. Себеп дегенде жанагыдай алып келген жана биздин ишкерлер эч убакта арзан бербейт өз наркы мененчи. Ошон үчүн маселени биз өкмөттүн астына койгонбуз. Азыр өкмөттөн колдообуз алып бир гана жер жана өкмөттүк гарантиясы болуш керек деп атат. Бизде мына кытайлык ишкерлер куруп беребиз деп атат. Бирок өкмөт закон мындан бир топ жыл мурда закон алганда мыйзам алып, өкмөт эч нерсеге гарантия бербейт кредитке. Ошон үчүн инвестор тапкылады. Азыр инвестор издеп атабыз. Буюрса ошол инвестор деле табылчу деп болуп калды. Кытай тараптан азыр иштер абдан активно жүрүп атат. Буюрса быйыл ушул башталып калышты эле. Кача мына биз техникалык, экономикалык негиздөөсүн иштеп чыккан мына кытайлык компанияларчы. Эми ошону баягы инвестиция гана тартуунун үстүнө издеп атабыз. Тартылып ошол инвестор табылса бул завод курулуп баштайт негизичи. Бирок мен деле ушу колдойт элем, бул биздин дыйкандын сунушунчу. Анда завод болмончо биздин дыйканчылык зонасы көтөрүлө албайт. Талай мырза, кыска жооп берсеңиз, бизде СМС суроолор бар. Кичинекей трактор келеби дейт Баткенден, кредит баягы лизингке алганда. Же трактор, кандай тракторлор келет? Кичинекей эле, бирок баягы азыркы күндө бизде Беларусиядан чыккан МТЗлар да, анын деле кичине чаканы бар. Ал жерден жанагы 82 МТЗ 82ден бар, 12-20 чейин да, баягы 150 кубометр эмеси менен.
150 küçüğünün algan. Bayağı burada T-150 Кытайдан тракторлар келбейби? Жоқ, бұл жолқызына келген жоқ. Қытайдан тракторлер жаңағы Айылбанктың мындай фонды бар да, ошоның фонд баяғы мына кредиттер алып атпай 7%, ошоның 4%-нин 2%-и ошол Айылбанктан ошо каржылоо фондуна эметкен кайрылуу каржылоо фонду. Ошондон түшкөн сайыз каражатка ошол жактан алса болот. Анча-мынча келип атат анысы эле. Аксыга бөлүнгөн Белек компаниясынын экспорт уругу келбей жатат, качан келет дейт. Кандай деп? Аксыга бөлүнгөн Белек компаниясынын экспорт уругу келбей жатат дейт. Ушундай маалымат бар беле? Мындайда экспорттун Кандайдыр бир фирмалар же компаниялар жеткиреби же жеке ишкерлер өздөрү ташыйбы? Жок, буларда негизинен жеке ишкерлер өзү ташыйт. Мен ойлоп атам, бул жерге аксыга бөлүнгөндө биз жанагы общественный семейный фонд деген бар да, биз ошого баягы локальный бир таза жетпей аткан жерлерге ушундай жергиликтүү үрөн фондун түзүтүрүп, акырында алып атат ушулар. Ошону айтса керек, анткени бул Кыргызстандагы үрөндөрдүн бир 5-10% жакын булар өздөрү камсыз кылып, баягы өздөрүн баягы системаны түзүшкөн да, мүмкүн ошону айтып атса керек. Балык чарбасына кредит берилеби дейт. Берилет. Бул жолку жана биздин айтып аткан эмеде башкасы өзгөчөлүгүндө быйылкы токтом балык чарбасына да берилет, жанагы бал чарбасына да берилет. Ушундай бир эмелерди киргиздик да. Урматтуу министр, ар дайым Өзбекстанга шултоо кыла бербестен жер семирткичти Россиядан алса болбойбу дейт Мусабай деген телегөрүшүбүз. Болот, конечно, болот. Бирок Россиядан алып келген жер семирткичтин баасы Өзбекстанга караганда 2 эсе көп болуп атпайбы? Кымбат болуп түшөт. Кымбат болот. Ошо биз жолунан гана коркуп эч ким алып келбей атат. Жеңилдетилген болбой калат да ал убакта. Азыр мына Казакстан менен Казазот менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Бирок ал жерден деле алып келгенде бир аз проблема болуп атат да. Ошол маселе бирок чечилип, жакын арада чечилет буюрса. 200 000 сом алуу үчүн сөзсүз күрөө керекпи дейт. Аны банктан сүйлөшүп атат. Күрөөсүз болбойт. Бардык кредитке күрөөгө коюлуш керек. Менде 300 000 сом бар, эгерде кайрылсам трактор бересиздерби дейт. Мана Айылбанкка кайрылыш керек 300 000 сом. Аны Айылбанкка кайрылыш керек 30%-ын түзөбү, түзбөйбү жанагы залоговой. Суу маселеси кандай болот? Тамчылатып сугаруу боюнча кандай иштер болуп жатат дейт. Баткенден буга жооп бердиңиз. Кредитти ар жылы алса болбойбу дейт. Же бир жыл алгандар экинчи жылга алганга болбой калабы? Кутулгандан кийин алат да. Кутулгандан кийин ала берсе болот. Кутуп элек жатып жарым-жарым кылып кайра улантып. Бир да банк андай бербейт да. Башка банктардан кредит берилбейби дейт. Бул суроого жооп бердиңиз. Документ тапшыралы десек 160-чы очередтесин эмки жумада кел деп кой дейт. Бул кезекте турган телегөрүүчүнүкү болуш керек. Мындай 160-тен жакшы эле очет. Азыр 350-400ге чейин чыгып кеткен айылдарда. Дагы бир кээ бир телегөрүүчүлөрдүн SMS суроолору толугу менен түшпөй калыптыр. Өткөн жылы Европа өлкөлөрү Орусияга санкция киргизгенден улам Кыргызстандын айыл чарба продукциялары жакшы эле экспорттолуп калды да. Сиздерде маалымат барбы? Канча сомдук же канча продукция экспорттолду деген? Мындай жаңы жылга чейинки данный бар. Мисалы үчүн жылына 350 же болсо 300 000 тонна жасылча жемиш экспорт кетсе, быйылкы мына биздин база кызматынын данный боюнча быйыл жаңы жылга карата 500 000 тонна экспортко кетти деген. Жасылча жемиш. Жасылча жемиштен башка бизге экспортко кетпейт да. Негизинен Таможня союзга эки эле нерсе кетип атат. Бизде жасылча жемиш, ширпотреб швейный изделиялар да. Анан жасылча жемишти ушуну көрүп алып, биз да мына айыл чарба министрлигине сунуш берип атабыз. Жасылча жемиштин баягы аянттарын көбөйтүү боюнча. Талас, Ысык көл, Чүй областарында, түштүк областарында жанагыдай бугдайдын көлөмүн азайтып, ошо кормовой тоют өсүмдүктөрүн өтүү боюнча жана жасылча жемиштерге өтүү боюнча сунуш берип атабыз. Талабек мырза, биз ушул май айында баж уюмуна мүчө болуп киребиз деп жасылча жемиштерди, айыл чарба продукцияларын, эт азыктарын, сүт азыктарын Орусияга, Казакстанга, Белоруссияга, Арменияга экспорттойбуз деп ниет кылып турабыз. Бирок ошол эле учурда быйыл Орусиянын өкмөтү өздөрүнүн айыл чарба продукциясын өнүктүрүү же болбосо айыл чарба тармагына 36 миллиард рубль бөлдү да. Эми мынча чоң суммадагы акча менен Орусиянын өзү айыл чарба продукциясын өзү өндүрүп калса,
А бизден экспорттолбой калбайбы деген коркунуч бар да. Эч кандай коркунуч жок. Биринчиден бизде өндүрүлгөн товарлар Россияда өнбөйт. Мисалы, биздики мына биздин тушубуз Сибирь менен Екатеринбургтан чыгыш жакты алсак, ал жакта жашылча жемиш өнбөйт. Ошон үчүн биздики конкурентоспособный да биринчи очередте кетет. Ага эч ким мындай сомнение жок да андан өтпөй калат дегенчи. Жашылча жемиштен өткөн өтө берет, мындан кийин өтөт. Талайбек мырза, ушул тамчылатып сугаруу боюнча дагы бир телекөрүүчүдөн суроо келип атат. Кимге кайрылып ушул маселе боюнча баягы консультация алсак болот дейт. Телефондор барбы сизде? Айтып коебузбу? 66 14 22 по-моему. Болбосо биздин Айыл чарба министрлигинин кабылданмасына звонить этсин, 62 36 33-кө. Ошол жерден айтып берет да. Быйыл өздөштүрүлбөй жаткан жерлерди өздөштүрүү багытында кандай иш пландар бар? Мына биздин жанагы улуттук статьяга кирген 16 объектибиз бар да, азыр иштеп, ошо каржы булагыттары табылып, иш башталгандар бар, иш башталып аткандар бар. Мисалы, бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеп, эксплуатация берилген 2 проект болуп атат. Биринчиси мына Бешбатмандагы иш июнда берип, иш башталганда Бешбатман Иринжи төрөөнүндөгү канал салып бүткөн. Эми эмки кезекте ошол эле былтыр 13-жылдан бери Кадамжай районундагы Бүргөндү массивинде 3600 гектарлык жерде өздөштүрүлүп атат да. Аны 1614-жылы баягы каналдар алып келип суу бериле баштады. Мына эмеде күзүндө бүткөн, азыр жазында суу бериле баштады 1600 гектар. Анан 200 000 гектары быйыл тиги канал куруу иштери аякталды быйыл. Анан эмки 16-жылы жанагыдай чарба аралык канал эмес, ички чарба каналдар курулат да, майдалуу 3600 гектар ичке берилет. Андан тышкары Актала районунда Аксай массиви деп коет. Анан чоң Даван деген рекалар, дарыялардын башында гидроузел курулуп атат. Талас областында Сарымсак каналы курулуп атат. Анан тышкары мына азыркы 6 долбоорду берди Кытайдын грантына, жана 32-33 миллион долларлык грантка бердик эле. Азыр кытайлардын колдоо таап, мына күн жылып калды. Буквально бир жакын арада эксперттер келет да, келип анан баягы өздөрү өзүнүн техникалык экономикалык негиздемесин аныктап туруп, мындан да иш башталат буюрса. Анан тышкары мына бизде Очка ДВ деп коет, обводной Чуйский канал. Мына Кеминден чыккан жерде, Кеминден менен Токмок шаарынын ортосунда бир өткөн, баягы Чуй дарыясы менен өткөн суудун 40% 40 эмеси, сууга подземный эмеге провальный зонага түшүп кетет да, анан Токмоктон бир жерден 20% чыгат. 20% ошо менен кетет да. Ошону азыр долбоор түзүлгөн. Бул долбоор Казакстан тарабынан колго алынды, жанагы арабский координациялык группанын тарабынан колго алынды. Бул ошол зонага жеткенде мында обводной канал курулайын деп атат да. Анан тышкары мына чоң Кемин өрөөнүндө да бир суу сактагыч курулайын деп атат. Талай мырза, убактыбыз бүтүп баратат. Акыркы 2 суроого кыска жооп берип койсоңуз, багбанчылыкка кредит берилеби? Берилет. Дагы бир суроо, менде бардык техника бар дейт. Оштон чалып атат бир телекөрүүчүбүз. Кредитке алган эмесмин дейт. Бирок дыйкан чарба түзүш үчүн жер алсам болобу дейт. Эми айыл өкмөтү кайрылыш керек да, жердин баары биздин мекемеге карабайт, министрликке ошол айыл өкмөтүнө карайт. Айыл өкмөтүнүн барып ушул дыйкан чарба эмес, үрөн чарба курам деп айтса, ошо айыл өкмөтүнүн чечими менен чыгарса болот да. Үрөн чарба кооператив эми өзүнүн колунда да, ошо айылдыктарына кайрылса деле бул маселе чечилет негизинен. Жанагыда болбосо МТС куруп койсун, кызмат абаларына көрсөтүү. Азыркы ушул азыр мода болуп баратат, не только мода, азыркы күндө бүгүнкү күндө келечеги бар. Келечеги ушул. Талайбек мырза, келип бергениңиз үчүн рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күн маектин убактысы бүттү. Биздин коногубуз Айыл чарба жана мелиорация министри Талайбек Айдаралиев болду. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып бардым. Сиздердин СМС суроолордун айрымдарына жооп алып бергенге үлгүрбөй калдык. Ушул СМС суроолордун баарын чыгарып берем министр мырзага. Адистери сиздер менен байланышып жоопторду берет. Эгерде сиздерде да кызыктуу суроолор болсо, же болсо түшүнүксүз суроолор болуп калса, же болсо консультация алыш керек болуп калса, министр мырза өзүнүн кабылдамасынын номерин айтып кетти. Ошого чалып дагы маалымат алсаңыздар болот. Көрсөтүүнүн эмки чыгарылышында эртең жолукканча аман бололу.